Еще раз. Сверток неизвестного вещества белого цвета. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаарындагы түнкү эс алуу жайларына рейдтик иш-чараларын өткөрдү. Бул текшерүү мындан бир нече күн мурун Чекит YouTube каналы чыгарган видео материалдын алкагында ишке ашты. Видеодо маалымдалгандай Бишкек шаарынын так ортосунда ЛГБТ коомчулугунун эс алуу жайы бар экени, анда аталган жамааттын өкүлдөрү жүргөнүн көрсөтүп берген. Бул жер кандай бар? Жөнөкөйлө бар. Жөнөкөйлө бар, жаш балдар, жаш кыздар келип эс алат. Өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Что со всех сторон снимают, я не понимаю. Мне покажи. Снимайте. Вот. Жыл нокуга албай калдым, сразу алсам. Бул видео коомчулукка жарыялангандан кийин УКМК Бишкек шаарындагы жаштарды салттуу эмес жамааттарга тартуу жолу менен коомчулукту бузукулукка багыттаган, ошондой эле банги каражаттарды колдонууга шарт түзгөн түнкү клубдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу максатында Комбинат Плюр, КАЦ жана НОКС аттуу түнкү клубдарында текшерүү иш-чараларын жүргүздү. Анда имарат толугу менен тинтүүгө алынып, клубда эс алып жаткан ар бир жаран жана кызмат көрсөтүүчүлөр текшерилди. Рейдтин жыйынтыгында КАЦ жана Комбинат Плюр түнкү клубдарынын ишмердүүлүгү коомчулукка ЛГБТга адамдарды тартуу жана банги заттарды колдонуу аркылуу жаштарды бузукулукка багытталгандыгы аныкталган. Ошондой эле психотроптук дары-дармектер жана башка дарыкана наркозу табылган. НОКС түнкү клубунда дааратканалардан ак күкүм салынган пакеттер табылып, клубдун ээсине жана администраторлоруна карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан улам аталган түнкү клубдар толугу менен жабылып, атайын кызмат мөөр басып кеткен. Сверток неизвестного вещества белого цвета в количестве 3 пакетов, мини-пакетов. Убедились? Кулдар канча болот? Терезе столдун астына жайып жатты. Столдун үстүнө аралар не было? Ресивер тоже был. Эта сумка кому? Вам принадлежит? Тоже ваша, да? Есть еще запрещенный предмет вещества? Сумки. Если добровольно, предоставьте. Там только витамины, спортивные, собственно. А это что, блин? Ручник. Ал эми табылган психотроптук жана банги заттар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгында аталган түнкү клубдардын ээлерине жана администраторлоруна карата алардын аракеттерине укуктук баа берилери кабарланды. Белгилей кетсек, сойкулук үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде түнкү клубдарда салттуу эмес сойкулук кылуу кылмыш жоопкерчилигине алып келе турган сойкуканаларды уюштурууга барабар. Мындан тышкары түнкү клубдардын ээлерин салттуу эмес сексуалдык ориентацияларды жайылтуу үчүн аянтчаны камсыз кылган аракеттери өлкөнүн көпчүлүк калкынын массалык нааразычылыгын жаратып, андан ары массалык башаламандыкка айланып кетүүсү мүмкүн экени эскертилет. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.